Эме ой болгон эмес мындай. Ушуга тийип кетем, анан сүйүп калып мындай болгон эмесмин. Мунун жигиттери көп болчу. Менден да крутой жигиттер бар эле. Бардыгынан озуп чыктым да. Чын эле жигиттериңиз көп беле? Ильяс менен таанышканга чейин. Жок. Жигит эмес, мухажерлор көп. Мындай тааныштар, Чыркабыл алыстан ташырыткандар, Мен бунун местасына барып отуруп алам да, базарга чыгып башка жигиттер келе албайт. Кулак сынган ошондо эле. Бирөөлөр гүл сүлдөрүн бирөөлөрдөн берип берет. Ошондой учурлар. Кулагыңыздын сынганын анан айтырган ордунда отурганыңызды көрсө, ар кандай эле жигиттин баары духу түшүп кетет го мен. Ошо мени тааныган да балдар болуп калды. Азыр баягы үй-бүлө темасына сүйлөшүп келип, кайра темага, башка темага өтүп кеттик. Биринчи мисалы үчүн акча маселесинен ажырашпай эле чыдап коюп жашаса болот экен да. Анан экинчисине сурай турган болсок, бул сырткы факторлордун эки жаштын жашоосуна кийлигип Ошол нерсе аябай жаман. Ошону айтсаңыз. Бизде дагы жашоодо аябай көп кездешет ошол. Кайненемдин айынан, анан үйдөгү кайнежемдин айынан ошондой экөө Кече жакында эле эки таанышым жүрөт. Күйөөсү экөөнүн мамилеси жакшы, бирок кайненеси келинин кетириптир, бирок күйөөсү менен ошол кайненесинен коркуп, экөө эки жакта бир айда бир жолу мындай жолугушуп жүрөт да, ушундай. Туугандардан Тууган эмес, тааныш. Жок, мисалы үчүн ошо туугандардын айынан ошондо жолугуп чыгат. Бирок экөөнүн көңүлү бар бири-бирине, жашайм деген эле. Тим эле сонун күйөөсү экөөнүн мамилесичи, кайненесинин айынан ошол экөө эки жакта жүрөт да.